Bir ayal radioga telefon кылып, мен ушундай жалгыз бой энемен, 2 перзентим бар. Продукта жагынан, башка жагынан бүт кыйынчылыктамын, бирок Аллахка ар дайым алхамдулилля деп шүгүр кыламын. Себеби бардык кыйынчылыктардын артынан жакшылык беришин билемин жана үмүт кыламын жана ушул нерсеге ишенемин дейт экен да. Бул нерселерди көрүп турган, угуп жаткан байлардын бирөөсү жардамчысына буга барып $100,000 бер, мынандай продукт кылып бер, кийим-кечесин берип кой деп жөнөтөт экен. Анан сен ал аялга айт, бул нерсени шайтан кылды, шайтан берип жиберди продуктаны деп айткын дейт экен. Анан бул барат, керектүү нерселерди берет, аялга карап, бул нерселерди ким бергениге кызыкпайсызбы, сурабайсызбы десе, аял киши кызыгышым деле жок, эгер Аллах кааласа, шайтандын колунан деле рызкымды берип кое берет дейт экен да. Ошол окуядан кийин таң калды, охранасы барып шефине айтты, шефи бул нерселерден таасирленди, келди, аялдан кечирим сурады жана тобо кылды.